Мына Акаев эмнеге азыр бакылдап атат? Мына Атамбаев мени келбе деп айтчы, коркуткан. Мен Сооронбайдан артык киши жок. Мен келем, мындай президент жок деп. Ошондо эле жытташып жүргөн да. Мен 2000-жылы Акаевке каршы чыкканда, 2002-де, 2005-те деле Сооронбайга айткам, Соке досум, бизге кошулгун. Акаев туура эмес кылып атат, каршы чыгалык деп. Ошондо Сооронбай Жээнбеков мага айткан, менин бир туугандарым каршы, үй билем жакындарым Акаевди колдойт деп чыкпай койгон. 2000-де, 2002-де, 2005-те карасаңар жок жанымда Жээнбеков. Анткени булар ошонтон бери жытташып жүргөн Акаев менен. Анан Акаевди мен кантип эле келбе деп айтам. Келсин. Акаевке элибиздин далай суроосу бар. Биринчи суроо кантип эле ээн талада карапайым элди байбай ок менен ат деп министр, же УВД, же премьер-министр Бакиев тапшырма берсин. Албетте Акаев менен макулдашкан бул. Ээн талада карапайым элди расстрелла деп. Анан күнөөлү жок. Келсин сурайбыз. Экинчисинен мына билесиңер. Комтордо иштетип баштаганда Кыргыз тарабында 67% болчу. 10 жылдын ичинде 67% 16 болуп калды. 67% 16 болуп калды. Комтор 1000 тонна алтын, 40 миллиард доллар. 40 миллиард доллар деген бул Кыргызстандын ушу 91-жылдан баштап 20 жылдык тапкан кирешеси 40 миллиард доллар болот. Жооп берсин да. Ошол эле мына жер үйдү 300 сомго берген Акаев, 300 сомго. Мына Атамбаев президент болгондо жер үйдү тендерден 100 миллион долларга саттык. Андан тышкары мурунку кожоюндарына 60-70 миллион доллар төлөп берди. 10 миллиард сом бер жагы эле төлөп берди бюджет менен мурунку кожоюндарына. 300 сом менен 10 миллиард сомдун айырмасы барбы? Мына Акаев бакылдап атат, тигүүдөп. Келсин жооп берсин. Келсин. Кайсы акчага Рублевкада башка жактарда үйлөрдү салып алып бизнес кылып атат. Же Атамбаевга окшоп бизнесмен болчу беле? Эч качан болгон эмес. Ошо Кумтордун акчасы, ошо жерүүдүн акчасы, элдин акчасы. Келсин, күтүп атабыз Акаевди. Келсин. Бир нерсе дагы айтып кетейин. Мына Аксы окуясы болбогондо, албетте 24 март революциясы да болгон эмес. Кийин Бакиев урдап кетти үй бүлөсү менен. Бирок аксылыктардын да жакшылыгын дароо унутту. Мен муну эмнеге айтып атам? Мына бир жыл өтпөй 2006-жылы күзүндө Ташкентке барып туруп, именно ушу аксылыктардын жерин берип келгенде. Бакиев, Жекшенкулов жана башкалар. Аксы дагы мына азыркыга чейин парламенттен өтө элек, бирок расмий документтер бар. Кол коюлган Кыргыз өкмөтүнүн макулдугу менен президенттин Бакиевдин макулдугу менен ошол эле эмнеге Каримов 2016-жылы аскерлерин, БТРлерин киргизди деп атасыңар. Чала Сартка, Үңкүртөөгө 2006-жылы Бакиев менен Жекшенкуловдор ошондогу өкмөттөр берип койгон ал жерлерди. Мына азыр чек араны тактаганда айла жок, ошо берилген жердин ордуна бирдеме бериш керек болот кыргыздарга. Муну билип жүргүлө. Анткени андай документ албетте парламентке барат, бирок ал расмий документ. Кыргыз мамлекетинин атынан кол коюлган документ. Анан албетте бул келишимдер эмнеге мына мен президент болуп жүрүп 16-жылы билип атам. Анткени баарына тең секретни да уруп салыптыр да кирип. Эмнеге Бакиев мунун баарын жашырган? Анткени бир жолу сабак алганда мына баткендиктер отурат 2001-жылы Акаевдин уруксаты менен албетте макулдугу менен Бакиев жанагы Соктун дагы жанындагы жерди берем деп кол коюп бергенде Өзбекстанга. Ошондо азыр Баткен областы анклав болмок. Баткендиктер өзүнө бара албай калмак.
Elge bilinip kalıp anan keyin kayra tartmadыбы? Bak Akayç alбетте bilbeyim dep koydu eşteke. Bakиев bolsa мындай kayra kolda alabыз тигиби деп. Ошондуктан bu бардыгы мындай жашырын болгон да. El aldangan. Анан bir суроо чыгат да, мына Акаев менен Бакиев деле мүмкүн кыргыз да. Эмнеге мындай кыргыздын жерин берип атты деп ойлосок, эми мүмкүн билбегендер бар, жаштар бар. Ал кезде Кыргызстан толук бойдон мына энергетика жагынан Өзбекстанга көз каранды болду. Кааласа газын өчүрүп коет, кааласа светин өчүрүп коет. Керек болсо Токтогулдан келген биздин электр энергия үчүн транзит деп жыл сайын $20 миллион төлөчүбүз. 12 миллион долларды акчалай, 8 миллионун мына калп эле жайында суу сатып атабыз Казакстан деп, чындыгында сууну агызчыбыз да. Аны билип жүргүлө. Ошондуктан дегенде күз келгенде эле Кыргыз өкмөтү, президенттери бөжөңдөп комшуларга барчу да. Комшулар болсо коркутчу да, керек болсо мына 1 январь Бишкекте светти, газды өчүрүп коебуз деп. Акайч Бакиевич сразу коркуп кетчү да, свети жок, жаңы жыл болсо 1-2 жума отурса кандай болот, бала болот деп. Анан кийин ошондуктан сок болобу, чаласарт болобу, үңкүртөө болобу кете бергенде. Мен уну президент болор замат биринчиден ушу Кыргызстан көз каранды болбой, энергетикалык эгемендүүлүккө жетиш керек деп өзүмө максат койгом.